Кадастр мамлекеттик мекемесинин жооптуу кызмат адамдары Борбор калаада муниципалдык үйлөрдү жеке менчикке сатып жибергени аныкталды. Бул туурасында башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек мэриясынын токтому менен 1524 гектар жер тилкеси көп кабаттуу турак жайларды куруу үчүн белгилүү бир компанияга акысыз берилген. Аларга салынган үйлөрдүн 10%-ын мэриянын менчигине өткөрүп берүү шарты коюлган. Бирок жоопкерчилиги чектелген коом жана курулуш компаниялары, ошондой эле кадастр мамлекеттик мекемесинин Бишкек филиалынын жооптуу кызматкерлери менен алдын ала макулдашылып, курулган үйлөрдүн тиешелүү бөлүгүн муниципалдык менчикке өткөрүп бербестен үчүнчү жактарга сатып жибергендиги тастыкталган. Натыйжада кадастр мекемесинин жооптуу кызмат адамдары бүтүмдөрдү мамлекетке каттоодон мыйзамсыз өткөрүп, турак үйлөрдү сатууга шарт түзүп бергени аныкталды. Мунун кесепетинен мамлекеттин эсебине 142 миллион 683 миң сомдук зыян келтирилген деп айтылат маалыматта.